Bunun баары алдамчылык болчу. Урматтуу жалпы кыргыз эли менен кечирим сурайм. Кара картаңдар, жаштар, орто муундар бар болду. Баарынан кечирим сурайм. Туруктуу жумушум болгон эмес, алып сатып иштеп жүргөм. Ар нерсе алып сатып иштеп жүргөм. Азырда Emscoin иштегенине 1,5 жыл болду. Өзүнүн бул туруктуу блокчейни жок. Эптөөлүү бир жака кирип кеткенбиз, Mexis деген бир жака кирип кеткенбиз. Биз жети областты төрө кылдырып иштедик. Мыйзамсыз иштедик. Бизге Финнадзор 5 жолу каттоодон өткүзбөй койгон. Ошого карабастан биз мыйзамсыз иштедик. Азыркы кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Ар кандай промоушндардын баарын биз калпайтып уюштурганбыз баардыгын. Дүйнө жүзү боюнча течение 1 жылдын аралыгында биз биткоин база өтөбүз. Ошого силер бизге просто ишеним менен берип коюшуңар керек. Дагы айтып атам. Мага азыр 2 ай убакыт бергиле, мен тарсаңар видеого. Келде мен видео таткыла, мен татып баштасам, мен өзүмө да саханалап коюлам Инстаграмга жүктөгөнгө. Силердин бир монетаңарды 100 000 сомго чыгарып бере турган жоопкерчиликти мен алайын келди. Рахмат. Течение 2 айдын аралыгында мен татып алам. Силердин бир монетаңарды 100 000 сомго чыгарып берем. Мен сөз берип атам, Алланын каалоосу менен. Бүт жоопкерчиликке даярмын. Силер каалаңарбы? Рахмат. Хорошо. Эми силердин жоопкерчилигиңер бар. Просто мен айтканды уруп, айткан нерсени мага кылып берип койгула. Мен силердин жоопкерчилигиңерди мойнуңарга алдым. Силердин бир уштук монетаңарды мен 100 000 сомго чыгарып берем. Бир кол чаап койбойсуздар. Келечектеги 10 жылдын аралыгында бир уштук монетаны 10 миллион долларга чейин чыгарат. Биздин компания дүйнөлүк компания стандартка жооп берет. Евросоюздан документ алып койдук. То есть биздин компания Евросоюздан документ алып койдук. Кипрдан бар компания ачып койдук. То есть бүт дүйнө жүзү боюнча биздин криптовалютанын мыйзамында иштей берет. Бир нерсе билип койгула, биздин криптовалюта дүйнө жүзү боюнча первый криптовалюта, кандай документациясы бар толугу менен бүткөн компания. Биринчи, Emscoin 6000 обеспечение болот. Emscoin страховой компаниясы болот. Emscoin өзүнүн банкы болот. Emscoin өзүнүн блокчейн система болот. Emscoin өзүнүн дата центр болот. Ушул 5 проект келечектеги 10 жылдын аралыгында бир уштук монетаны 10 миллион долларга чейин чыгарат. Дагы айтып коеюн, ушул 5 проект келечектеги 10 жылдык Кыргызстан тарыхында бир уштук монетаны 10 миллион долларга чейин чыгарат. Уштук монета. Американын, Германиянын, башка мамлекеттердин жараны, Кыргызстандын жаранын алганга, Кыргызстан мамлекетине келип кыдырып кеткенге очередке туруп калат. Бир дагы Кыргыздын жараны, бир дагы Кыргыздын кызы ата-энечи мамлекетте жумуш издеп кетпейт. Чет мамлекеттер Кыргызстанга жумуш издеп келишет. Класстан башталат. 10 миң квартира курат. Ошол квартираларды сатып турган стоимостун азайтып коюңбу? 100 токен бир квартираны мага. 100 токен 1 доллардан $100. Просто 100 токенге квартира алып бересиз. Биздин криптовалюта Emscoin биринчи орунга чыкты. Donald Trump Amerikanın prezidenti olup gelip ne деген сөз söyledi. Birinci sözünde müsait. Amerikanın 35 trilyon dolar akça karısı var dedi. Amerikanın 35 trilyon dolar karısı var деп айтты. Donald Trump'ın söylediğin sözünü ayıp vereyim. Kırkça fotoğraf vereyim işte. Ve Amerikanın 35 trilyon dolar akça karısın через криптовалюта аркылуу Американ карызын кулланат. Биз бугаки Кыргызстандын 7 миллиард доллар карызын криптовалюта Emscoin аркылуу кутлабыз дегенде көп адамдар мага мындай апендисин деген суроону беришти. Адамдарда ишеним жок болгон.